Сирияда катар жардыруулар катталды. Каза болгондордун саны өсүүдө. Украинада жергиликтүү телеканалдын имараты күйгүзүлдү. Орусиянын Приморье крайы суу астында калды. Сирияда кезектеги катар жардыруулар жүз берди. Маалым болгондой өлкөнүн батышында Тартус регионунда Арзун көпүрөсүнүн жанында 2 ирет теракт катталды. Анда унаага коюлган бомба жардырылып, жараат алгандарга жардам берүүгө эл чогулганда жан кешти өзүн жардырган. 3-чү кырсык Дамасктын батышында катталды. Андан сырткары Хомск шаарында да бир автоунаа жарылганы белгилүү болду. Акыркы маалыматтарга караганда катар жардыруулардан 20дан ашуун киши каза болуп, 50ге жакыны жараат алганы айтылууда. Бирок бийлик өкүлдөрү каза болгондордун саны дагы да өсүшү мүмкүн деп эскертишүүдө. Ал эми теракт ким тарабынан уюштурулганы азырынча аныктала элек. Айрым маалыматтарга караганда чабуул мамлекеттик жана аскердик мекемелерге карата жасалган. Киевде бет капчан белгисиз кишилер Интер телеканалынын кеңселерин бирин өрттөп жиберишти. Ишкананын кызматкерлери бир топ кишилер келип кире бериште, дөңгөлөктөрдү күйгүзүп киришти. Андан соң терезеден ичкери карай күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышканын айтышат. Окуя болгон жайга тартип сакчылары менен өрт өчүрүүчүлөр убагында жетип келип, жалынды өчүрүүгө жетишти. Кырсыктан жараат алгандар бар экени айтылууда. Ал эми кылмышкерлер изин жашырып кетүүгө үлгүрүшкөн. Учурда телеканалдын кеңсеси эмне үчүн өрттөлгөнү жана кол салууну ким уюштурганы иликтенүүдө. Орусиянын Приморье крайын суу каптады. Азыркы тапта 14 миңден ашуун киши табият кырсыгынан жабыркаган аймактарда калууда. Табият кырсыгы нөшөрлүү жаан коштогон тайфундан улам пайда болгон. Суу ташкынынан 40ка жакын калктуу конуш, 8 район, 4 миңге жакын турак жайлар жабыркады. Учурда Приморье аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланып, андагы жашоочуларды коопсуз жайларга көчүрүү операциясы жүргүзүлүүдө. Бул индонезиялык Сидамеджо аттуу киши дүйнөдөгү эң каары адам болушу мүмкүн. Анын айтымында жашы 146да. Муну колундагы документи да тастыктайт. Ал 1870 жылы 31 декабрда төрөлгөн. Жергиликтүү бийлик ал кишинин өздүгүн тастыктоочу документи анык, жасалма эмес. Бирок андагы туулган жылы, айы туура жазылганбы, муну азыр аныктоо кыйын деп айтышат. Карыя Ява провинциясындагы Сраген аймагында жашайт. Коңшуларынын айтымында ал ушул жерде төрөлүп, ушул аймакта чоңойгон. 19-кылымда голландиялыктар бул аймакка кумшекер чыгаруучу завод ачышкан. Карыя анын баарын эстеп айтып да бере алат. Кумшекер чыгаруучу завод ачылганда ал 10 жашта болчу. Мунун баарын өзү айтып берген. Ачылыш аземинде Соло падыша да катышкан экен. Узак жашоонун сыры эмнеде деген суроого Карыя баарына бирдей мамиле жасоо жана ар дайым көңүлдүү жүрүү деп жооп берет. Көзүнүн азиздиги менен ак тарткан чачын эске албаганда, анын ден соолугу абдан жакшы. Ал биз менен бирдей эле тамактанып элет. Кандайдыр өзгөчө нерсени талап кылуу, тамактандоо деген нерсе болгон эмес. Жергиликтүү бийлик Карыянын жашы Гиннес китебине кирсе дешет. Бирок ага Сидамеджо өзү эмне дейт, азырынча анык эмес. Гиннес китебине киргизип кое алабыз, бирок өзү эмне дейт экен. Бизге караганда анын калоосу жогору турат да. Карыяны мажбурлабайбыз, алгач өзүнүн макулдугун алуу керек. Карыянын 3 аялы жана 3 уулу болгон, бирок азыр ал неберелери менен турат.